Бұл Үміт теле студиясының жаңалықтар маалымат қызматы. Ош мамлекеттік университетіндегі ақырқы хабарлар менен биздин гана берүүдөн тааныш аласыздар. Студияда Дурусбек Акылбек уулу, саламатсыздарбы? Алгач берүүнүн учкай мазмуну. Өлкөнүн түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын студент кыздары ортосунда өткөрүлгөн волейбол мелдешинде университеттин курамасы жеңүүчү аталды. 15-тен ашуун өлкөнүн иш берүүчүлөрүнөн 3000 бош жумуш орундары сунушталган форум окуу жайда болуп өттү. Университетте таза сессия үчүн окутуучуларга 13-чү сыйлык маянасы берилди. Англис тилин онлайн үйрөнүү жана долбоор жазуу боюнча Кыргыз Улуттук университетинин өкүлдөрү тарабынан окуу жайда тренинг өткөрүлдү. Университетте таза сессия үчүн окутуучуларга 13-чү сыйлык маянасы берилди. Алсак 16 декабрда өткөн административдик кеңеште окуу жайда эмгектенген ар бир окутуучу кызматкерге 2019 жылдын жыйынтыгы менен 1 айлык өлчөмүндө сыйлык акча берүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Мындан улам быйылкы жылы сыйлык акчаны кышкы сессиянын алдынан берүү демилгесин административдик кеңештин мүчөлөрү бир добуштан колдоп беришкен. 13-чү сыйлык акча окуу жайдын атайын каражатынын эсебинен төлөнөт. Ал эми ректор Кудайберди Кожобеков бул иш-аракеттер университетте эмгектенген кызматкерлерди колдоо максатында, ошондой эле ар кандай негативдүү көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн аткарылып жаткандыгын маалымдайт. Эске салсак, ушул жылдын октябрь айында университетте илимий даражасы бар профессордук окутуучулук курамга 3000 сомдон, окумуштуу даражасы жок бардык окутуучуларга 2500 сомдон айлык акылары жогорулатылган. Мындан сырткары структуралык бөлүмдүн жетекчилеринин, окуу көмөкчү персоналдардын жана административдик чарба кызматкерлеринин айлык акыларына тиешелүү тартипте 1000 сомдон 1500 сомго чейин айлыгына кошулган болчу. Ош шаарынын жашоочуларына 15-тен ашуун өлкөнүн иш берүүчүлөрү тарабынан 3000 бош жумуш орундары сунушталды. Тактап айтканда, окуу жайда мамлекеттик миграция кызматы менен биргеликте мигрант кечээ бүгүн эртең аталышындагы форум уюштурулган. Форумдун алкагында катышуучуларга коңшу өлкөлөрдөн жана жергиликтүү жеке менчик агенттиктерден келген иш берүүчүлөр чет жакка чыгып иштеп келүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтарды беришкен. Кененирээк темага кабарчыбыз Наргиз Анарбай кызы кайрылат. Иш-чара чет өлкөгө чыгып иштөөдө алданып калуу же кулчулукка кабылуу сыяктуу маселелердин алдын алуу максатында 18 декабрь мигранттар күнүнө карата уюштурулган. Жарманкеге окуу жайдын дээрлик жалпы бүтүрүүчү студенттери, окутуучулар жана жумуш издеп жаткан жарандар катышты. Мында катышуучулар Турция, Болгария, Польша, Россия жана башка өлкөлөрдө жумуш менен камсыздоочу 40-ка жакын жеке иш берүүчү агенттиктердин жумуш орундары жана коюлган талаптары менен таанышты. Бул биздин максатыбыз негизи массалык бир жарандарыбызды чет өлкөгө кетиришин эмес, биздин элдерибиз кетип жаткан мигранттардын санын, легалдуу санын көбөйтүү, булардын укугун коргоо максатында болуп жатат. Бул Жарманке 2 жылдан бери биринчи жолу өткөрүп атабыз, 2 жыл өтпөгөн. Эми мен ойлойм, жыл сайын бир гана традициялык жыл сайын өткөрөбүз. Жарманкеге катышууга келген студенттердин бири Акбарали Сайдинов быйыл бүтүрүүчү курс. Мындан улам учурда жумуш издеп жаткан чагы. Акбарали өз адистигин боюнча болбосо да чет өлкөгө чыгып иштеп, дүйнө таанымды кеңейтүү керек деп эсептейт. Анын айтымында келишимдин негизинде жумушка орношуу коопсуз жана студенттерге жайкы эс алууда аз убакытка иштеп келүүгө ыңгайлуу. Мен мисалы студентмин, өзүм ар бир студентке мындай кызык болот экен көрүнүшү. Yok biz chet elге barışız, muhtaçız ekan. Chet eldi körüp, iş jайларды körüp, optaşırış gerek ekan bizde dagıçı. Kişine daha. Şunda öyle yani kontraktni tüzüp, kontraktlar birok arzan görünüyor, kontraktlar birokçu, arzan ele. Kişine bizden ele oluş gerek ekan, her bir adam özden ele барып иштеп келсе болот экен. Окуу жай башчысы Кудайберди Кожобековдун айтуусунда бул иш-чаранын университетте өтүүсү чоң мааниге ээ. Анткени түштүк аймагы боюнча эң көп билим алуучу Ош мууда болгондуктан аларды маалымат менен камсыз кылуу башкы максат экендигине токтолот. Жалпы ишке жайгаштыруу боюнча ошол университетте атайын бөлүм бар, ошол карьера борбору деген. Ошо карьера борбору үзгүлтүксүз иш алып барат. Бул эми баягы гранттык негизде бүтүрүүчүлөр үчүн өзүнчө, ал эми көбүнчө бул маселе ошол контракттык негизде окуган студенттерде бар.
Алар менен бүгүнкү күндө биз ошол бүтүрүүчү бүткөндөн кийин гана иш издебесин деп жаңы иш чара катары ошол студент мезгилинен практикага чыккан мезгилинен иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштебейбиз деген азыр жаңы аракет болуп атат. Расмий маалыматтарга караганда учурда чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 900 миңге чукул. Ал эми өлкөдөн жылына болгону 8 миңге жакын жаран жеке иш берүүчү агенттиктер аркылуу жумушка орношушат. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров бул сыяктуу иш чараларды өлкө аймагы боюнча жайылтуу зарыл деп эсептейт. Сиздердин эмгегиңиздерге бардык жумушчу берүүчүлөр муктаж. Бүгүн тажрыйбалуу, таза, билимдүү, мындай жумушка болгон жоопкерчилиги чоң кызматкерлерге мамлекеттин дагы башка өлкөлөрдүн дагы муктаждыгы чоң. Бүгүнкү күндө окуу жайда студенттердин окууну аяктоосуна чейин жумуш менен камсыздоо багытында бир нече иш аракеттер көрүлүүдө. Ага ылайык жакынкы күндөрү университеттин расмий сайтындагы бүтүрүүчүлөр үчүн бөлүктүү атайын база түзүлүп, мында бардык ишканалар жеке иш берүүчү агенттиктер менен студенттердин онлайн байланыш кызматын киргизүү каралууда. Аталган кызмат аркылуу студенттер 2-3 курстан тартып өздөрү иш берүүчүлөр менен онлайн байланышып, окууну аяктаганга чейин жумуш менен камсыз болууга шарт жаралат. Наргиз Анарбай кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошму жаңылыктары. Өлкөнүн түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынын студент кыздар арасында өткөн волейбол боюнча мелдеште университеттин курама командасы жеңишке ээ болду. Турнирге Жалал-Абад, Баткен жана Ош облусундагы бардык жогорку окуу жайларынын командалары катышкан. Жыйынтыгында 3-орунга Кыргыз-Өзбек университети, 2-орунга Ош гуманитардык педагогикалык институту ээ болсо, ал эми 1-орунду Ош мамлекеттик университетинин кыздар курама командасы багындырып, уюштуруучу тобу тарабынан кубок, диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланышкан. Кошумчалай кетсек, мелдеш буга чейин окуу жайда уюштурулган эле. Ал эми кийинки кезек Кыргыз-Өзбек университетине өткөрүлүп берилди. Кыргыз-Кытай факультетинде эмгектенген Маратбек Абдыкулов мыкты жергиликтүү Кытай тили окутуучусу сыйлыгына ээ болду. Аталган наам жыл сайын өтүүчү Дүйнөлүк Конфуций институттарынын жыл жыйынтыктоочу аземинде тапшырылган. Маратбек Абдыкулов аталган факультетте 3 жылдан бери эмгектенип келет. Мыкты окутуучу менен Надира Камчыбек кызы баарлашып айткан. Маратбек Абдыкулов ар бир сабагына жоопкерчилик менен мамиле жасайт. Буга байланыштуу өзүнүн үстүнөн такай иштеп, изденүүнүн үстүндө ар дайым алдыга умтулуп келет. Кесиптештери жана окуучулары да жаш окутуучу агайды өз жумушун так билет жана жөн гана сабак өтпөстөн оюндар менен сабакты кызыктуу өтөт, бирок талапты да күчтүү коет деп айтышат. Марат агай сабакты өтө кызыктуу өтөт. Ар түрдүү идеяларга бай, жөн гана мындай упражнениялар гана эмес, алар менен чектелбей, оюндар менен да түшүндүрө билет. Эгерде түшүнбөй калып суроо берсеңиз, жакшына түшүндүрүп, жакшы кругозор, жакшы немелерди берет. Жыл сайын Дүйнөлүк Конфуций институттарынын жыйналышы Кытай Эл Республикасында болуп өтөт. Мында мыкты жетекчи, мыкты Конфуций институту, мыкты Кытай окутуучу, мыкты жергиликтүү Кытай окутуучусу деген номинацияда сыйлыктар ыйгарылат. Мына ушул иш-чарада Маратбек Абдыкулов мыкты жергиликтүү Кытай тил окутуучусу намына татыган. Буга чейин Кыргыз-Кытай факультети мыкты Конфуций институту аталган. Бирок мугалимдер арасында мындай ийгилик алгачкыларынан болуп отурат. Кытай тараптагы окутуучуларга эле мындай бир өзүнүн сапатын, сабаттуулугун көрсөтпөстөн, биздеги жергиликтүү окутуучулардын арасында дагы мен жетекчи катары ушу 1-орундарга коет элем. Бунун ишмердүүлүгү боюнча педагогикалык такт, өзүнүн педагог катары, окутуучу катары студенттердин арасында аброй өтө чоң. Марат өзү негизи чындыгында эле өзүнүн жумушун так билген, өзүнүн жумушуна аябай мындай жакшы жактан көрсөтө алган кесиптеш катары жакшы билем. Марат мырзанын бул алгачкы ийгиликтеринен эмес, ал буга чейин да ар кандай сынактарга катышып байгелүү орундарды багындырып келген. Алсак 2017-жылы Кыргызстандын түштүк аймагында Кытай тил окутуучуларынын арасында сынакта алдыңкы орунду багындырган. Буга чейинки катышкан сынактары бул сыйлыкты алууга чоң мүмкүнчүлүк жаратканын кошумчалайт. Жылы ушул жетекчиликтин колдоосу менен мени
сунушташты эле. Жалпы ошмо мени сунуштап, жергиликтүү тилчи окутуу катары бардык ошол номинациянын талаптарына жооп берип, дүйнө жүзүнөн 160тан ашуун мамлекеттин ичинен 4 мамлекетке тен келген жергиликтүү кытай тилчи окутуучуларга ошол мыкты окутуучу сыйлыгы берилди. Эске салсак, окуу жай ректору Кудайберди Кожобеков баштаган окутуучулук жамааттын Кытай Эл Республикасындагы иш сапары алкагында дүйнөнүн 160 мамлекетинен 4 гана өлкөнүн мугалимдерине аталган сыйлык тапшырылган. Гүлсара Жолчиева, Дөөлөтбек Бабаназар уулу, Ошму жаңылыктары. Англис тилин онлайн үйрөнүү жана долбоор жазуу боюнча Кыргыз Улуттук университетинин өкүлдөрү тарабынан окуу жайда тренинг өткөрүлдү. Иш-чара 2 күнгө созулуп, ага студенттер, жеке ишкерлер, окутуучулар катышкан. Мында катышуучуларга англис тилин үйдөн чыкпай туруп онлайн үйрөнүүгө ыңгайлуу болгон Learn English Channel программалары тааныштырылды. Алсак, аталган онлайн курстар аркылуу англис тилин толук окуп бүткөн соң диплом ыйгарылат. Мындан сырткары Британия өкмөтү каржылаган Creative Spark долбоору тууралуу маалымат берилген. Бул долбоордун алкагында ар бир катышуучу англис тилинде проект жазып, эл аралык конкурска катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Белгилей кетсек, Creative Spark эл аралык өнүктүштүктү жана университеттерди колдоо менен Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү креативдик экономиканы өнүктүрүү максатында түзүлгөн 5 жылдык демилге. Бул апта мына ушундай кабарлар менен эсте калды. Жаңылыктар маалымат кызматын тааныштырып, студияда Дурусбек Акылбек уулу болдум. Келерки кездешкенге чейин аман болуңуздар. Бала кезинен калыптанган кыял барып максатка айланып, аны бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң мыкты дизайнерге чейин жеткирип отурат. Жашоосунун тең жарымын колөнөрчүлүккө арнаган бул чөбөр айым апасынын жасаган ишин карап отуруп, курак тигүүгө кызыгып, ушул тармакты тандап калган экен. Искусство факультетинин улуг окутуучусу, маданияттын мыкты кызматкери Кимия Торогелдиева илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүбүздүн бул жолку каарманы. Костюмдар биздин дипломдук иштер. Биз көбүнчө акыркы убакта этностиль мода болуп атат. Себеби буга түрткү берген себеби бизде Кыргызстанда көчмөндөр оюнунун багы жакшы иш-чара болуп атканына байланыштуу бизде акыркы убактарда дипломдук иштерге этностилде иштелип чыгып атат. Мына ал биздин кадимки деле саймаларыбыз, биздин колдонуп жүргөн саймалар. Бирок дипломдук иште бул биз композициясына бир аз жаңылык киргизиш керек. Дизайнерлерчи бир аз асимметрияны алган, монокомпозиция деп койгон. Обычно багыда иштегенде төрт жагына коюп иштешет да, дизайнерлер ичине жаңылык киргизип, анан кийин бул жерде кара, кызыл, топ кызылды пайдаланган. Мына саймалар кол сайма. Кол сайма биздин эле кадимкидей эле буну аналог катары Динара Чокотаеванын ишинен алган, кадимки сурат, кадимкидей болуп. Бул жерде бизде шырылган, илгерки чапандардын шырылган костюмдардын алган. Айырмасы бул атайы декоративный, графичный болуш үчүн чоң-чоң шырылган да. Анан мына топчуларды пайдаланган. Эми мурунку топчуларды да пайдаланганда көз тийбесин деген мааниде дагы пайдаланышкан да кыздаргачы. Азыр мисалы биздин жаштар кийсе деле болот, шым менен кийсе дагы боло берет. Бул стилизованный багы Чыңгыз Айтматовдун багы буг эне деген сюжет бар, ошол сыяктуу ошого мындай стилизованный кылып жасалган. Кыздар кийсе дагы боло берет. Бизде сөзсүз папиктер болгон, ошолорду пайдалаган топчулар бул жерде деле. Булар дагы бир коллекция. Бул асимметричный костюм, более современныйраак, дарактын кабыгынын элестери түшүрүлгөн.
Бул жерде дагы баягы бугуга байланыштырып, стилизовать этилип, техника аппликация деп коет. Аппликация үстүнөн шырылып тигилген. Бул дагы жаштарга, азыркы убактагы жаштары күз маалында кийсе болот, шым менен кийсе дагы болот, көйнөк менен кийсе дагы болот. Мына жерде буф деп тема кичине буф деп бизге кыргыздарга мүнөздүү эмес, бирок баягы биз артта калбаш үчүн бардык техникаларды да пайдаланып иштешет да. Кыргыздын улуттук баалуулугу болгон куракка жан киргизген Киния Төрөгелдиева 1958 9 майда Өзгөн районуна караштуу Зергер айылында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимин айылдагы орто мектептен алып, андан соң Фрунзедеги сүрөт окуу жайына тапшырат. Дагы да тереңирээк билимге ээ болуу үчүн окуусун Москвадагы текстиль институтунун прикладдык бөлүмүндө улантып, 1982 жылы сүрөтчү технолог адистигине ээ болот. Кесиби боюнча 19 жыл өнөр жайда иштесе, андан кийинки жылдарын Ошмоодо окутуучу болуп эмгектенип келүүдө. Мугалим өмөлүүдө рахмет. Биз студенттерибиз жакшы окуп, бүтүп, анан өзүнчө иштеп калса, биз окуткан мээнетибиз бекер кетпесин деп сүйүнүп калабыз. Анан кийин жылда өткөн сайын анан кайра дагы студенттер келет. Ушул кандай болот экен, жакшы окуп кетсе экен, жакшы специалист болсо экен, анан уланып кете берет экен. 18-жылы Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде өзүм юбилейлик көргөзмөмдү өткөрдүм. Анан сөзсүз аны устаттын шакирти болуш керек да. Мен ошол жерде Режепова Жазгүлдү кошуп алдым. Себеби ал курактан коллекцияларын иштеп чыккан. Андан тышкары менин Акылай деген студенткам дагы курак. Мен негизи курак боюнча иштегеним үчүн ошол кыздар баягы менин оюмдагыдай иштешет да. Анан кийин мен аларды баягы көргөзмөгө кошоюм болгон. Жазгүл өзүнчө баягы мода көргөзмөлөрүндө алып алдыңкы орундарды алган. Анан баары эле куракчы боло беришпейт. Кээ бирөөлөр жакшы конструктор болот, кээ бирөө жакшы технолог, кээ бирөө жакшы дизайнер чыгат. Анан мен өзүм жеке чыгармачылыгым курак болгон үчүн ошондой кыздарды өзүмө тандагам. Кесиби сүрөтчү технолог болгонуна карабастан, окутуучулук кызматты аркалап келе жаткан эжеке алгач окуу жайга көнө албаганын айтат. Бирок ага ар тараптан колдоолор болуп, өзү да ар түрдүү семинар, окууларга катышып такш алган. Ага ылайык өмүрүнүн 17 жылын Ошмоодо билим берүү менен өткөрүүдө. Алдыда окутуучулук кызматта аркалоо менен бирге сүрөтчүлүк өнөрүн дагы да болсо өркүндөтүүнү максат кылууда. Бизде курак баягы жөн эле курак койбостон мааниси менен куралганда, сөзсүз баягы үй бүлөгө, кичинекей балдарга баягы көз тийбесин деп, үй бүлө бышык болсун деп жасалган. Ар бир курактын өзүнүн мааниси бар. Каттама курак, турна курак, бото көз, мисалы Баткенде кара каш, нарында болсо омуртка курак деп бардык региондор өзгөчөлөнөт экен. Анан мен негизинен чыгармачылык менен иштей баштадым. Буга чейин мен көбүнчө сайма менен иштеп жүргөм. Саймада жакшы кол кайка бурулса өзүңдүн оюңдагыдай жасай алсаң болот да. Анан акыркы убактарда баягы өзүм кайра сүрөткө да кайра кайтсамбы деген ойлорум бар. Себеби курак менен көп нерсени оюңду билдире албайсың, себеби дайыма тигесиң түз гана сызыктар болот да. 1999 жылы Сорос фонду конкурс жарыялап, ага сүрөтчү колөнөрчүлөр эмгектерин койгон. Киния Төрөгелдиева да сынакка атайын кичинекей курак жасап катышып, экинчи орунду ээлеген соң колөнөрчүлүктүн бул түрүнө кызыгуусу күчөп изилдей баштайт. Башкалардан айырмаланып, түстөрдү айкалыштырып жаратылышты. Бизди курчап турган кооздуктарды курак аркылуу бергенге аракет кылам дейт. Ошонун негизинде өзүнүн студенттерине да түрдүү курактарды жасоону үйрөтүп, бир топ шакирттерди тарбиялаган. Мен да башта мындай жакшы болуп кеткен эмес, мен мындай убакыттын өтүшү менен үйрөнөсүңөр деп эжеке бизге мындай күлүп жайнап, студенттерге мындай эмесин көңүлүн көтөрүп, эме сабак өтөт. Бул эжекенин сабагына киргенде мындай сабактын кандай бүтүшүн билбей калабыз. Андай көңүлдүү өтөт да, мындай күлүп жайнап, эжеке ар бирибизге келип жардам берип, кандай болуп атат ишиңер болуп атабы деп ошентип бизге жакшы мамиле жасайт. Бул сабактан биз көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Эжекенин сабагы
бизге аябай жагат, андан тышкары бизди да кызыктырат. Ар сабакта бизге көптөгөн жаңы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылат. Мен билбеген көп нерселерди бул эчекеден, кийим эчекеден үйрөндүм десем болот. Кимия Төрөгелдиева 50ден ашык көргөзмөлөргө эмгектерин коюп, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн Азияда эле эмес, Европага да таанытып келе жатат. Андыктан Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, улуттук өнөргө сиңирген эмгек үчүн төш белгисинин жана бир топ эл аралык сыйлыктардын, ошондой эле 3 патенттин ээси. Бул ишин ушу искусство факультетинде жүргөнү, ушул жерде сабак берип жүргөн өтө чоң иш биз үчүнчү. Экен канча студенттер пайдаланып атат да. Анан кийин мунун бир адамдык касиетине да токтолуп койбосок болбойт да. Себеби же ушул чыгармачыл адамдар ушундай болобу билбейм. Же ошол баягы курак, баягы кыргыз кол өнөрчүлүгү менен кошо ошо калыптанып калганбы, же үй бүлөсүнөн эжекенин биз угуп жүрөбүз. Мындай бир жакшы атанын кызы, жакшы үй бүлөдөн чыккан эмактары мугалим болгон экен да. Анан кийин ата-энеси мугалим үй бүлөсүнөн чыккан экен. Же ошол себептен билбейм, ушунчалык студенттерге жакын да. Эне баарынан ыйык, кымбат жана үй бүлөнүн куту. Анын мээрими, ак сүтү, аарулугу эч нерсеге теңдешсиз. Мына ушундай касиетке ээ болгон каарманыбыз учурда 4 небере, 1 уул, 1 кызды тарбиялап келет. Негизи кичинекейинен сүрөттү жакшы тартчу, ошол искусство жагынан кызыгып, ушул курак чеберчиликке аябай кызыккандыктан чагымда апаман көп нерсе үйрөнгөн да. Мен өзү мисалы айтканда бесконфликтный, тынч, спокойный, бирөөнүн эч качан спорлошпой, өзүнүн оюн так билет, ошол өзүнүн оюн аткарып кете берет. Анемдин мага кылган мамилеси өз кызындай мамиле кылат. Эч кандай оорчулук болгон жок. Биринчи үй бүлөгө келгенде мен өзүмдүн апамдай эле көрүп апа дейм. Жолдошум экөөбүз тең сыйлап, бизди жакшы көргөн апабыз. Курактан биз чогуу туруп көп нерселерди жасап, мага да көп нерселерди үйрөтүп, өз насааттарын айтты. Ушму жаңылыктардын ааламы, изденүү ийгиликтердин мекени. Менин экинчи үйүм, кесиптештер бир туугандарым. Студенттер болсо балдарым дейт чебер айым. Ушуну өзүнчө чоң окуу жай Кыргызстандагы мен үчүн коллегаларым бир туугандай. Анан ошмуда иштегенден кийин күнүнө жаңылыктар, андан тышкары дайыма изденүү, ийгиликтер, ошону менен кошо баягы биз негизги максатыбыз илимдүү жаштарды окутуу. Ал үчүн өзүбүз дайыма жаңыланып турушубуз керек, изденип турушубуз керек, дайыма аракетте болуш керек. Билим кенч, эмгек анын ачкычы. Бүгүн билим алып, эртең аны жашооңузда пайдаланыңыз. Ошондо алган билимиңиздин үзүрүн көрөсүз. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Нурсултан Бакай уулу, элимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсү.